Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу замандаштар, алтын доордун алтын адамдары. Бүгүн Кутурдуга келип Бакытбай экөөбүз сүйлөшүп отурабыз. Анан бүгүнкү биз Бакытбай экөөбүз сөз кыла турган тема бул карма темасы. Карма темасы бүгүнкү күндө элдердин баардыгын кызыктырып атат. Азыр интернет булактардан айтылып атат. Карма деген бүттү, карманын энергиясы иштебей калды деп атат да. Бирок ошол кармадан бүгүнкү күндө ошо эски кармадан кантип кутулушубуз керек? Ошол суроолорго Бакытбай экеден жооп сурайлы. Бакытбай эке, кутман күнүңүз менен. Арбаңыздар. Суроону уктуңуз да? Уктум. Назик айтып кеткендей, мага ушундай бир жакшы сөз жакты, ушул алтын доор адамдар деп. Чындап эле алдыбызда биз ушунчалык бир адамдын акылы жеткизбей жашап турат. Ал жашоо ошол алтын доор деп аталып атат. Азыр ошол Назиктин айтышы боюнча ошол алтын доор асыл адамдар деген сөз аябай жакшы жакты. Ушинче эле ар ким биз бирибизди ушинтип асылдандырып эле жакшы сөз менен бага берсек, анын энергетикасын чоңойтуп, ошол заман бат отуралууга бул ишенип коюңуздар да. Деги эле адамдын ою магнит-сымал эмнени тартса, ошону жарата берет да. Карма деген сөз кыргыздардан эле калса керек деп ойлойм да. Себеп дегенде бул өзүнүн атына заты жарашып тургандай, мындай кармалуу деген сөздөн келип чыккан да. Ошол адамзат өзүнүн оюнан, сөзүнөн, кылган аракетинен жаратып алган энергетикалардын баары ошо кайра эле адамдын өзүн кармап калат да. Ошол нерсени биз кармап калган нерсени кармалуу күчү деп санайбыз же айтабыз да. Бүгүнкү күнгө чейин жараткан кармабыздан кантип кутулуу техникалары бар? Ушуну айтып койбойсузбу? Ошону айтарда бир кызык билген нерсе менен кайрылып кетпейлиби? Сиздер билесиздер, бир будан 2000 жыл мурун баягы Иисус Христостун келгени жергечи. Ошо келгенде баарыңар да билесиңер, бул адамзаттын күнөөсүн алып кетти деген сөз бар ушул кезге чейин. Эгер алып кеткен болсо ал, эмне үчүн бизден күнөө ушул күнгө чейин кетпей жүрөт, эмне үчүн биз сыноодобуз деген сөздөр кайра эле айтылып атат. Бирок чындыгында эле будан 2000 жыл мурун эле келгенде ошол Иисустун алып кетти деген сөздүн негизи ааламда убакыт жок болгондуктан бул ошол бизге тыштап кеткен бул сүйүүнүн нуру болгон. Ошол сүйүүнүн нурунун азыр 2020 жыл өтүп кетти. Ошол убакка чейин бул адамзат бүгүн сиңирип, ошол нерсенин баарын сиңирип, чындыгында эле ошол канча ошол энергияны сиңирген сайын бул сүйүүнүн энергиясы болчу да. Ошол сүйүүнүн энергиясынын күчү акырындап ошол элдеги жана карманы алып кетти деген сөздүн чындыгын далилдей баштады да. Себеп дегенде азыр ошол кимге ким ошол өздөрүндө бир кандайдыр бир шек болсо, же бирөөгө каршы болуп калса, же бирөөгө бир жамандык кылып койгон болсо, ар кандай терс мүнөттөр жазып алган болсо, бунун баары адамдын мындайча айтканда жазылып калган кармасы болот да. Бул карма эч жака кетпейт. Бул өзүң жоймоюнча бул кайра эле өзүңө келе берет. Бул мындайча айтканда сабак болупчу. Адам ошол сабактарды, өзүнө келген сабактарды билип, чынында ошонун баарын жоюш керек эле. Баракеттин баары ошол ооруп аткан ыстак кырсыктардын баары эле ошол өзүбүз жазып алган нерседен жабыркап жатабыз да. Ошон үчүн ошо карманы бүгүн эң кетире турган эң оңой жолу ошол эле сүйүү болуп атат. Сүйүүнүн кубаты азыр ааламдан жерге ушунчалык көп түшүп аткандыктан адам сүйүү менен баарын агарса болот, сүйүү менен баардык ошол кармасынан кутулса болот. Сүйүү менен аябай кандай көп иштерди азыр жаңы доордо жасаса болот да. Бирок жаңы доор алдында ушул карманын кетиши адам ошол ата тегинен бери деги эле өзүн сүйүп, башканы сүйүп, ошондой бир сүйүүнүн энергетикасына балкып, ошо энергетиканы өзүнөн чыгарганда бул карма жоюлат. Бакытбай эке, адамдардын бири-бирине болгон таарынычы, бири-бирин, например, ушул убакка чейин кечирбей, бул бир туугандардын деле ортосунда болуп атпайбы? Туурабы? Туура эле. Себеп дегенде биз бул дуальность, карама каршылык дүйнөдө жашап атпайлыбы? Андыктан биз менен ар бир сөзүбүз үчүн, ар бир оюбуз үчүн бардык нерсе иштеп атат. Ал эми азыр өтөбүз деп аткан жаңы доор жыштыгында
бул нерсе жок да. Бул деген такыр нерсе жок да. Бул карама каршылык деген айда жок. Ошондуктан баары эле ошо жайдары баары эле сонун болгондуктан азыркы убакта биз ошону өтүш үчүн карманын баарын өзүбүз жоюшубуз керек, ойлордун баарын оңдош керек, түздөш керек, сөздөрүбүздү оңдош керек, жаман сүйлөбөш керек, жаман ойлобош керек, жаман көз караш менен да карабаш керек. Даже ошо көз карашыбыз кудайлык көз карашта ушунчалык мээрим төгүлүп турган, сүйүү жайнап чачырап тургандай көз карашта ошондой жашоону биз өзүбүзгө оюбуз менен жарата баштаганда эле ошону аткара баштаганда бул нерсе жоюла баштайт. Анан баары сүйлөп өтөбүз. Буюрса. Башкача айтканда, эгерде биздин ичибизде бирөөгө тааныш болсо, ичибизден ал кишини кечирип, бирөөдөн кечирим сурай албай жаткан болсок, аны дагы өзүбүздүн оюбузду эле кечирим сурап койсок, бул энергиялар ошол адамды дагы жумшартып, анын ичинде да ошондой ойлор пайда болот, Туура, энергия бул тирүү нерсе да. Сиз ага чын эле барып үйүнө барып кечирим сурап, же болбосо бир алдына барып кечирим сураган эмес, кеп сиз ошол энергетиканы өзүңүздөн чыгарсаңыз, ак дилиңизденчи, ал энергия кайда болсо да, ал жердин түбүндө болсо дагы жетет да. Мейли өтүп кеткен киши болсун, мейли өтө элек жашап аткан киши болсо да, ал энергия баары эле бирдей, баарына жетет да. Ошон үчүн Кудайдын эң күчтүү нурларынын бири болгон ошол кечиримдүүлүк адамдагы, ыраазычылык, анан сүйүү күчү да. Бул үч күч аябай күчтүү күч. Биз ушулардын баарын карманып, деги эле кечирбей турган нерсе болсо да кечиришке туура келет да. Муну ата бабалар бир сөз менен илгери айтып кеткенге биз аябай эле чече албай жүрбөйбүкпү. Мисалы, апаңды өлтүргөнгө атаңды өлтүргөнгө апаңды апер деп коюшат го. Бул ошо кечиримдүүлүктүн ушул туу чокусун айтып кеткен да. Эгерде биз кечире албасак, кечиримдүүлүккө бара албасак, кандайдыр кектөөнү жарасак, бул кайра эле өзүбүзгө келген чоң сыноо болуп жарала берет да. Ошол жанагы карманын келип атканы ошондой себептен болуп калат. Сон, урматтуу көрөрмандар, эгерде мына карасаңар кандай сон, эгерде жаныңарда жакын адамдарыңар өтүп кетип, ошолордон кечирим сурай албай калдым эле убагында деп өкүнүп калган болсоңор, азыр карман энергиясы жоюлган кезде ошол нерсени да жоюп койсоңуздар болот экен, үйдө отуруп эле кечирим сурап коюу менен. Анан Бакыт байке, бүгүн группага аябай сонун нерселерди жазыптырсыз. Бүгүнкү күндү сүйүү менен баштаптырсыз. Бул да сизге түшкөн аянбы? Албетте, бул сүйүү менен баштаган себеби баягы башынан келе аткан эле бул илимди умтулуп окуп келебиз, илимге изилдеп келебиз. Анан ошо илим жөнүндө суроолорду кечинде жатаарда өзүбүзгө берип жатабыз. Анан кандайдыр эртең менен ойгонгондо бир кандайдыр сезим жүрөгүбүздө уялап, жылуулук келет да. Анан элге ушул жылуулукту тартуулаш керек турбайбы? Элге ушул жылуулук жетпей аткан окшойт деген нерседен анан ушул темалар жазыла баштайт да. Анан эмне үчүн бул тема жазыла аткан себеби, өзүңөр да билесиңер, эми биз сүйүсөк да көп түшүнө албай калабыз. Ошол сүйүүдүн эле булагы мээрим болуп аткандыктан биз ошол сүйүүнү мээримге которуп айтып атабыз да. Адамдын ички дүйнөсүндө мээрим балкып турсачы, ал адам чындыгында ооруга жолобойт. Эгерде ойлоп көрсөңүз, жалпы элибизде ошондой бир состояние болсо акыбал, анда такыр эле пандемия да болмок эмес да. Бул оңой эле нерсе экен да. Эми карасаңыз, ошол мээримди колдонуп, мээримдин күчүн колдонуп туруп, кай жерде согуш болуп атса да токтотсоң болот. Кай жерде жаман нерсе болуп атса аны да жойсоң болот. Бул өзүнчө бир Кудайдын бир адамзатка берген бир ушунчалык бир күчтүү куралы да. Ошо куралды эгер биз пайдалана алсак, ал бизге бир гана эмнени алып келет, утушту гана алып келет да. Болгону жашоодун ошол нуктарын, же ошол багыттарын, анын иштешин таанып алышыбыз керек болуп атат да. Бакыт байке, азыр оорулар жөнүндө айтып калып атасызбы? Негизи интернет булактарында аябай айтылып атат да, 4-жыштыкка өтүп аткан адамдар ооруп, анан баягы эски энергиялардан кутулуп атат, эски блокировкалар чыгып атат депчи. Анан эми биз ушуну кантип айырмалай алабыз? Биз 4-жыштыкка өтүп ооруп кутулуп атабызбы эскилерден, эски энергиядан, же болбосо жанагынтип негативный ойдо жүрүп адамдар вибрациясы түшүп ооруп атабы? Кантип айырмалашыбыз керек?
бул баягы Ким кантип ооруп аткан? симптомдор деп коет да. Оорун симптомдор. Мисалы, эгерде биз тазалаанын үстүндө болуп калсак, же болбосо келип аткан энергетикалар бизге клеточный уровеньде чыгып атат да. Ошон үчүн алардын баары бизге киргенде баягы эски оорулар козголуп кетип атат да. Бирок алар мурункудай болуп ал оору кармап калып аткан жок. Кандайдыр определенный убакытта ал кайра кой бере берип, ал ооручу бир заматта башың ооруп мына больницага барам же мына көрүнөм аптекада барсаң эле басылып калып, ушундай бат симптомдор өтүп атат. Себеби пробой этип өтүп кетип атат энергетикаларчы. Ал өтүп кеткенде адам жакшынакай кайра Застой кетип калып атат, Застой ошол. Ошондой эле себептен менен адамдар өзүн өзү билсе болот. Бирок кандай болсо да ушул адамдын ою келип аткан энергетикага ушунчалык бир жайдары, ушунчалык бир мээримдүү болуш керек да. Себептен де бүт аалам мээримдин нуру түшүп атпайбы, сүйдүн нуру. Ошон үчүн ошого биз кандайдыр шайкешкеликтин үстүндө өзүбүздү алып жүрүшүбүз керек да. Сөзүбүздү да, оюбузду да, кыймыл аракетибизди да ошондо алып жүрүш керек. Демек, кыска мөөнөттө ар кайсы жерлерибиз ооруп өтүп кетип атса, биз анда сүйүнүшүбүз керек экен. 4-жыштыкка өтүп атабыз да. Обязательно. Эгерде көпкө чейин ооруп калсак, анда негативде жүрүп атабыз деп ойлойт экенбиз да. Анда айла жок көрүнүшкө туура келет. Мына эски ооруду тазалап алып да, бирок баардык эле оорунун ордуна бир өзүңөр сүйүү менен ошол жериңерди кармап, ушалап, же болбосо ушунчалык бир мээримдерди өзүңөр мээрим төгүп жиберсеңер, билбейм, көп деле убакыт өтпөйт болуш керек. Ал нерсе силерди кой бергенин байкайсыңар да. Бул аябай сонун ыкма да. Эгер ошон үчүн жанагы айтып атпайбы, өзүн сүйө алган адам гана бул жерде улуу жеңишке жетет да. Өзүн сүйүү адамга эң кыйын экен да. Хоть сен кандай Кудай кылып жаратып койду, ошого ыраазы болуп, же чолоксуңбу, бир бутуң жокпу, же бир неме, ага карабаш керек да. Адамды бир гана ушул өзүн сүйгөнгө үйрөнүш керек да. Өзүнө өзү мээрим төгүш керек. Ошондо адамдагы бүт нерсе жуулуп баштайт. Мындай жууп кетирип аткандай болосуң да. Адам көнүп алгандан кийин буга болду, адам муну привычка катары басса турса, бул нерсени аткарып кете берет да. Анан бул Кудайдын нуруна деп коебуз, эми Кудайдын нуруна түс жана вибрациясы, адамдын толкун, термелүү толкун күчү, улам жыштыгы жогорулай берет да. Канчалык биз жогорулаган сайын бул нерселердин баарынан төмөнкү нерселерден кутула баштайбыз да. Ошон үчүн ар бир бийиктеп аткан адам өзүнүн ылдыйкы төмөнкү жыштыкка түшпөш үчүн өздөрүнүн оюн, сөзүн баарын көзөмөл кылыш керек болуп атат да. Сон Бакытбек өткөндө жана аялдар боюнча болгон видеодо сиз айткансыз да, азыркы күндө адамда аялдык эркектик энергия экөө гармонияга келип атат депчи. Эми азыр ошонун симптомдору кандай болуп атат? Кантип билебиз эми эркек менен аялдын гармониясы адамда, то есть эркектин энергиясы менен аялдын энергиясы гармонияга келип атканычы? Кандай симптомдор менен билинет? Ошол экөөнүн гармонияга келип аткан, эми илгертен эле бул нерсе бар болчу да. Илгертен эле буну баягы биздин ата бабалардын бир сезимталдыгы күчтүү болгондуктан кирген үйгө кирип эле ошол жаңы белдеги да, төрөлөк белдеги баланын кандай болоорун билип коюшкан да. Себептен анын энергетикасын окуй алышкан да. Мына ушуга туш келет экен, ушуга туш келсе бактылуу болот деп эле чечип койгон тагдырларынчы. Анан чындыгында эле кийин ошондой болуп эле мындай ажырашуу өтө аз болгон. Жашоо ушунчалык ынтымак күчтүү болгон. Азыркы кезде аял менен эркектин энергетикасы теңелүү учуруна келгенде бир ушундай ажырашуу көп болуп атат. Себеп дегенде баарыбыз акыл менен иштеп, сезим менен эмес, акыл менен иштеп үйлөнгөнбүз, акыл менен иштеп жашап көнгөнбүз. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз ички дүйнөгө маани бере албай, ички дүйнөбүз анын энергетикасы же бизге отура албай, же биздин энергетика ага отура албай эле ортодо чайналып калышып атат да. Бул нерсени адам өзү сүйүүгө салып эле, анан көкүрөө менен караса эле анын энергетикасын сезе баштайт эле, кандай энергетика. Ошол энергетикалар ушунчалык бири-бирине шайкеш келип, бир ушунчалык жылуулукту бири-бирине тартуу кылса, бул нерсе сонун эле болмок. То есть бул гармония все-таки эркек менен аялдын ортосунда болот экен да. Мен ойлоп турмун да, бир адамда эки энергия тең иштеп баштайт деп. Чындыгында бир адамда эки энергия тең экөө окшош болгондо да, эми экөө окшош болгондо бир эле иштей баштайт да. Мисалы сенде да сүйүү, анан жолдошуңда да сүйүү болсо, экөөң бири-бириңер менен уктап аткан жерден башыңарга кофе көтөрүп берип ушунчалык суудан ичкен чайы да таттуу болсун деген бир ушундай таттуу мамилеге адам өтүп кетет да.
Эми андай жубайлар билбейм, андай жубайлардын ортосуна эч кандай бир түтүн кирбейт да, түтүн дегенди билесиздер да, оту күйбөй калганда баягы түтөгөн нерсени анан оту күйбөй калды деп коет да. Себептен ошол түтөтүп алган нерсе баягы уруш талаш бүйдө ар кандай түшүнбөстөн баягы адамдын көзүн ошол от күйүп кетпей ачыктырган үчүн оту күйбөй калды деп кыргыздар айткан да. Ушул нерсенин баарын эске алыш керек. Адам өзүнүн ар бир нерсеге гармонияга киргизип, гармония менен жашап көрүш керек да. Жылуулук гана жылуулукту берет да. Эгер жылуулук болбосо ачуу нерсе ачууну берет да, чынбы? Сиз канчалык ошол үй бүлөдө ошончолук жылуулуктун нурун, кубатын үйдө создавать этсеңиз, ошонун полиси чогойгон сайын ал бир эле сиздин үй бүлөңүзгө эмес, наркы кошуна колоңго чейин анын жарыгы, жылуулугу жетпейби? Баары жылына баштайбы? Ушул улуу нерсеге алып келет да адамдар. Бакытбай эке, 21-июндан бери эле жерге энергиянын түшүп эле атат, 21-сентябрда андан дагы күчөдү. Азыр дагы күчөп атат. Азыр кандай энергиялар түшүп атат? Адамга ошол энергиялар кандай өзүнүн таасирин берип атат? Чын эле бул 2012ден бери эле бул энергетикалар түшүп атат. Улам күчтөнүп, биринен бири күчтүү болуп. Акыркы бир кандайдыр пикине жетип калгандай болуп атабыз. Пикине жеткенден кийин бул сөзсүз эле ажыратуулар башталат. Мисалы ошол эле 3-чү измерениянын энергетикасы, 4-чүнүкү, 5-чүкү болуп булар баары бөлүнө баштайт да. Эгерде бул ушул заматта бөлүнүп кеткен болсо, анда адамдардын матрицасы кимдики жаңы жашоого ылайыктуу болсо, азыр көнүп калган баягы кабыл алып ошентип аларга жашап кетүүгө жана өздөрүн өздөштүрүп кетүүгө чоң мүмкүнчүлүк бар да. Кимде ким мындай кыла албаса, мурдагыдай болуп эле эски жыштык менен жашап, эски жыштыктын энергетикасы менен жүрсө, аларга айта албайм, аларды эмне менен бүтөрү. Себеп дегенде төмөнкү жыштык бул такыр эле биздин жеренеден кетет. Жерененин үстүнө ушул 5-жыштык ээлеген жатат. 5-жыштыктын термелүү толкунунда ал адамдарга жашашка мүмкүн эмес да. Ал энергияны кармап турган адамдарга. Ошон үчүн жаңы тазалануу дегенибиз ошол, арулануу дегенибиз ошол. Бул адамдар ошол жыштыктарга чыгыш үчүн өздөрүн аруулаш керек, тазалаш керек, бийиктеш керек болуп атат да. Бакытбай эке, азыр интернет блогтордон угуп атам да. 20-жылдын 21-декабрында эле 4-чү жыштыктын порталы ачылган. Ал жакка уже адамдар кирип баштады депчи. Ошондо биз кайсыл адамдын 4-чү жыштыкка киргенин кантип билебиз? Ал эми адамдарда ушунчалык сезимтал иштеш керек. Бүгүнкү күндө 4 эмес 5-6га чейин, 6дан да өйдө биздин ойлор кетип калып атпайбы? Азыр ушул эле ойлоп отурсаңыз, кайсыл жыштыкта болом деп бир ошол жыштык жөнүндө бир таанысаңыз, мисалы арктиктардын жыштыктары бар, атланттардын жыштыктары, ошол жыштыкты элестетип көз алдыңызга келсеңиз, сиз ошол энергияга киресиз. Өзүңүз кирбесеңиз да, бул ой аркылуу кирип, ошонун энергетикасын өзүңө тартып аласыздар да. Мен үчүн акыркы кезде мындай дегенде нерсе бар. Бүгүн мисалы сиз ошол бирөөдөн жаман сөз угуп калсаңыз, капаланып калсаңыз, өзүңүздү бүбүрөсөңүз, ылдый түшүрбөш үчүн оюңузду ошол эле өзүңүз билген бир жогорку жыштыкта жашап аткан жашоочулардын жыштыгына которуп салсаңыз эле, ошолор менен жашап аткандай сезсеңиз, ошондо ошол нерселердин баарын оңдоп кайра түздөп кетесиз да. Ылдый түшпөгөнгө аябай зор мүмкүнчүлүк аласыз. Сон 28 майдан баштап 5-чи измерениянын дагы порталдар ачылып, ал жакка дагы уже даяр адамдар кирип башташыптыр да. Процесс жүрүп атат. Мен бир гана адамды менен сүйлөштүм. Ада ошо Москвадан экен, өздөрү чалып калды. Анан кийин сүйлөшкөнүбүздө алар мага башкача мамиле кылып калды. Себеп дегенде ошонун ортосунда алар өтүп кетиптир да, ал жыштыккачы. Анан аларга өтүп кеткенден кийин биздин ортобуздагы бир байланыш үзүлүп калды. Себеп дегенде алар жогорку жыштыкка чыгып кетиптир да. Анан кийин эптеп кандайдыр бир түш аркылуу, аян аркылуу бекине биз жогоркуга кетип калдык, кечирип кой, байланыша албай атабыз, ал үчүн сиз да өз жетилиңиз бизге дегендей кылды да. Бир ошондой белгилерди берип айтып кетти. Ошондой мен ойлонуп калдым, бул адамдардын канчалык жыштыгы жогорулоо сайын төмөндөгү жыштыктарга угулбай да калат экен, көрүнбөй да калат окшойт депчи. Анан эми алар денеси менен өтүп кеткенин айткан жок мага, но просто жыштыкка өтүп кеттик деп эле койгондуктан мен ошондой чечим өзүмө чыгардым да. Бирок
4-cü измерениеде деле адам телосу менен жүрөт экен да, денеси менен. 3-cü измерениедегидей эле болуп, просто аны айырмалаган нерсе ичиндеги гана состояниеси дейт го. Мүмкүн азыр ошол 3 менен жок 5 менен 3'tün ортосундагы 4-cü измерение көпүрө болуп атпайбы? Ошол көпүрө ошол состоянияга түшкөндө адам ылдый түшө алат да 3көчү. 3кө түшө алат, баарлаша алат 3төгүлөр менен. Айта алат барынча. Анан качан гана ошо 4кө котолуп кеткенде экөөнүн ортосундагы мындайча айтканда ажыратып турган энергетика экөөнүн баягы эки немени кошпойт го, жана бир динде Куранда деле бар го, эки суу кошулбайт. Ошол сыяктуу алардын энергетикасы менен бул 3-cü жыштын энергетикасы бири-бирине такыр эле кошулуп калат да. Чогуу жүрүшөт, бирок кошулбайт. Эме чогуу жүргөндө эле бул убактылуу го, демек адаптация алып булам тиги дагы андан аркы күчкө толгондон кийин булар чогуу жүрбөй калат, себеп дегенде бөлүнүп калат. Ошо шаштырып атат да, эски энергетика кетет депчи. Мисалы мына бизден 3-cü жыштыктын энергиясы кеткенден кийин биз бияка 4кө өтө албасак же 5кө өтө албасак биз кошо кетебиз ал энергетикалар мененчи. Себеп дегенде бул жерге биз жашоого мүмкүнчүлүк болбойт. Ошон үчүн жерде азыркы эле өзүп аткан өсүмдүктөр барбы, койчу эмне бар, баары бир өздөрүнүн структураларын ошол жаңы энергетикага туштап, ошого карай өзгөрүлүп аткан учур азыр. Ошо жерлерде болуп аткан жана вулкандардын атылышы, ошончо аба ырайынын түрлүү климатка болуп атканы, булардын баары ошол өзгөрүүлөр бир түстөн бир түскө өтүп аткан нерсе да. Мындай айтканда квантовый переход деп коюшат го. Өтмө кубулуш энергетикасына туш болушуп атат да. Бакыт байке, бизде качан кремниевый тело болот? Биз кайсы измерениеде болгондо? Качан сиз өзүңүздү сезе баштаганда, мисалы кантип адам сезе баштайт? Тамакка аппетит татпай баштайт. Кичинекей бир нерсе жесе эле тоюп калат. Анан жерге төмөн жака тарткан жыштыктын мисалы тамактар бизде көп да, ГМО деп коет, ар кандай нерселер бар го. Ушулардын ичиндеги оокаттарды адам өзүнөн өзү таңдап жеп калат. Көбүнчө адамдар ушу өзүмдүктөргө басым кое баштайт. Мына ошондон эле сезсек болот да. Биз өтүп аткан турбайбыз деп, анткени бүткүл биздин биотелобуз бул керамис кремниевийге өтүп, ошол жактан бир кристаллический болуп, мындай айтканда нур чачуучу жерге айланышыбыз керек да. Ошондо канча жылда өтөбүз? Эми бул башталган процесс, өзүң айтып атпайсыңбы, бирөөлөр өтүп кетиптир, анан бирөөлөр бул процесс башталды. Мындан кийинки ошо кубулуштар ошо өтүп кетиптир, анан кийин көрбөй калдым деген нерселер менен башталса керек. Анан акыры бир күнү жабылса керек. Но 2022-ден баштап өтө бул курч болот. 2025-жылга чейин мен ойлойм кандайдыр бир этаптагылардын баары өтүп бүтүш керек да. 35-жылга чейин негизи эле баары өтүп кетиш керек. Сон. Рахмат Бакыт байке. Урматтуу замандаштар, урматтуу доордоштор, эгерде бүгүн тамакты аз жеп баштасаңар, аппетитиңер жок болуп баштаса, ар кайсы жериңер кыска мөөнөттө ооруп кайра басылып жатса, маанайыңар көтөрүңкү болсо, ырдагыңар келип атса, бийлегиңер келип атса, анан касиеттериңер ачылып атса, демек сиздерди куттуктайм. 4-жыштыкка өтө баштаганыңардын биринчи көрсөткүчү. Бар болуңуздар.